Диализге барбай койсом болсо кыйналып кетем, дем ала албай, одышка болуп кыйналып калам. Мен диализге кеткен күнү бул иштен калса акчабыз жок, кыйналып калабыз. Парвина Исломова 3-чү баласын операция жолу менен төрөгөндөн кийин бөйрөк оорусу күч алат. Андан бери 2 жыл өттү. Баткен облусунда гемодиализ аппараты жок болгондуктан Ош же болбосо Бишкек шаарына барууга туура келген. Ошентип 6 ай борбор калаада бар тапкан акчасын дарыланууга жумшаган. Азыр эми гемодиализге түшүү акысыз жүрүп жакыныраак бололу деп Ошко көчүп келишкен. Балдарымды өзүм багып, өзүм чоңойтуп, жакшына тарбиялап, айыл жерге эле барып жашасак деген оюбуз бар. Азыр айылга кетейик десек шартыбыз жок. Аппаратка түшөм бияка диализге. Баткенде жок диализ. Квартирага тапсак тамагыбызга таппай калабыз, тамагыбызга тапсак квартирага таппай калабыз. Учурда Парвина Исломова Ош облустук ооруканага барып, жумада 2 жолу аппаратка түшүп турат. Эгер убагында барбаса, кан басымы бир калыпта болбой өмүрүнө коркунуч жаралат. Дарыгерлер болсо туруктуу жашап кетүү үчүн бөйрөктү алмаштыруу керек экенин айтышат. Донорлукка атасы даяр. Бирок операция чет өлкөлөрдө гана жасалып, кеминде 17-25 миң доллар керек болот. Дарыгерлер операция кылсаң жакшы болуп каласың. Анан Бишкекке учетко туруп алып, ошол жакта жашасаң болот дешти операциядан кийин. Анан диализге түшпөй жакшына болуп каласың. Эгер пулуң эле болсо операция кылдырып ал деп атышат да. Биздин акчабыз болбой элдердин жардам сурап атабыз да. Учурда Парвина айымдын күйөөсүнүн туруктуу иши жок. Буга аялынын ден соолугунун начарлап баратканы себеп. Ошондуктан 3 баласы келинчегине тамак даярдап үй жумуштарын да жасоого туура келет. Бирок күнүмдүк оокат менен жубайынын операциясы үчүн акча таппаса болбойт. Ага байланыштуу көрүнгөндүн эшигин каккылап, базарларда, мечиттерде кайрымдуу инсандардан көмөк сурайм. Негизгиси жубайымдын операциясына акча жүйнөө дейт Абдилашим Хакназаров. Ошо оор акалда кыйналып сиздерге кайрылып, ошонтип интернетке, ютубке бардыга ошого жарыя кылып чыккан себеби ушул, туугандар. Сиздер бирөөнүн хажатын чечсеңиздер, сиздердин хажатыңыздар чечем. Оор акалда чыктык, туугандар. Буга чейин Хакназаровдун үй бүлөсү турак жайын сатып, Тажикстанга операция жасатыш үчүн барышкан. Бирок топтолгон сумма операция үчүн жетпей, кайра кайтып келишкен. Азыр өздөрү камдаган акчага 3 миң доллар жетпей жатат. Ошондуктан бул үй бүлө жалпы коомчулуктан көмөк көрсөтүүнү суранышат. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номерлерге байланышып, банктык эсепке акча которсоңуздар болот. Асель Бусурманкул кызы, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак.